Атпадабайна ішпегіле, білім алғылы, іштегіле. Болмыштардың приюты болып қалды десем, мен ешқашан жаңылышпаймын. 18-тен 35-40 жашқа чейінкілер. Қайсы жаққа баратабыз, ошоны мен тақыр түсіне албайм. Ендей болмағыла мұны құлайды. Açık da. Ата-енем қаза болып қалған. Балдарыңыз жылай? 2 бала төрөгөн, 2 тоң чарчап қалған. Сынан өткем. İştegem, 4-cü vansada iştegem. Ne, semyan жоқ болса, бала бақыра жоқ болса. Күйөөңүз азыр түрмөдө. Kızım бар, бирок немеде. Асы Россияда, асы Турцияда. Танышым жоқ кызым. Карылар үйүнө барыңыз келген жокпу? Жоқ, барбайм. Аяқ жаман екен. 26 жылдың ішінде талай кишилерди көрдүм. Высшее образование менен жакшы дипломдору бар адамдар феникти санам орукка алып кетет. Кышында сууктан көптөгөн мына ушундай үй-жайсыз инсандар көчөдөн тоңуп каза болушат. Шаардын баарысы иплас болуп кетти. Ош базардын тегереги, сумдун тегереги өкмөт азыр көрбөй атат, өздөрү кабинетинде отурушат деп бул сел сыяктуу көрбөйт. Кыш мезгилинде суук түштү дегенче Бишкектеги үй-жайсыз инсандардын жашоо татаалдашып баштайт. Алар шаарыбыздагы ысык трубалардын астынан жан калкалашат. Шаарыбызда болсо мына ушундай үй-жайсыз инсандар келүүчү атайын муниципалдык мекемелер бар. Алардын бири Коломто үйү. Бул жерге келгендердин себептери ар кандай. Кимдир бирөө үй-жайынан ажырап калып келген болсо, дагы кимдир бирөө ичкиликтин айынан басымдуу бөлүгү ичкиликтин айынан келет экен. Булар бир убак ысык тамак менен камсыздайт. Азыр кирип ал акыбал менен таанышабыз. Бұл Коломто муниципалдық мекемесі 98-жылы ачылған. Эми мына ошо кыш мезгилине келип, негизи биздин муниципалдык мекеме 70 кишиге ылайыкталган орун. Бир маал ысык тамагын беребиз. Эми бул сел саяктардын мекемеси болгондон кийин мына ошо кышкы суукта мына биздин азыркы Бишкек ичинде айтып өтсөк, мына ошо арак ичкен адамдар аябай көбөйдү. Эми ошол адамдардын, жарандардын бир 70%, 60% десем калп айтпайм, жалаң жаштардан түзөт. 18-тен 35-40 жашка чейинкилер. Көбүнчө. 60% ошондой да. Эми бул эме деп айткым келет. Бул ушу кайсы жакка баратабыз, ошого мен такыр түшүнө албайм. Өкмөт жак ушу жагын бир тартипке алса деген ойдомун да. Или өзүнчө бул биздики негизи кайрымдуулук үйү, багы убактылуу баш калкалаган жайда үйүнөн ажырап, үйүн алдаткандар, үйүн тиги түрмөдөн келгенден аялдары же күйөөсү ар кандай болот бул жерде үйлөрүн сатып анан көчөдө калышат. Үйүн алдаткандар. Мына ошондойлорду биз баш калкалап иш жерден анан ар кандай көп жерде айтып отурса, негизинен биздики бул илгери мурун Сайыз убагында ЛТП деген бар болчу, лечебный центр бар болчу, атайын ушакка сот аркылуу соттоп, ошол жерден лечение, бүт баардык дары дармегин берип, 1 жыл 2 жыл ошол жерден карачылы. А биздики тескери болуп жатат да. Буяк өзүнчө ЛТП болуп калды да. Эми ошону өкмөт тарап ичине карап, өзүнчө ушул арак ичкендерге өзүнчө бир жай куруп, ошондой ошодон бир ай кармап, кишини өзүнө келтирсе кылса болмок. Өкмөт караса, бир контроль жүргүзсө, алып келип эле, сырттан алып келип эле бизге эле тыгы берген ал бул болбой калат го деп. Проект эле жазылган. Проекттер жазганбыз, өзүнчө бир отдельно шаардын чекесинде ушуларга бир приют ачып, женский аялдардыкы өзүнчө, эркектики өзүнчө деп бир проект жазганбыз. Ошо проекттен мына 4-5 жыл болду, эч кандай майнап чыккан жок. Мына азыр аракка той болот, эртең өтө кайта пахмел, кайта эле ошол эле продолжение болуп атат да күндө. Анан кийин шаардын баарысы иплас болуп кетти. Ош базардын тегереги, сумдун тегереги көп жерлерде бүт эле ошол жанагы эле сумка көтөргөн, баштык көтөргөн
сел саяктар жүрүп атат да. Ошондон айрылсак, бизде мына сырткы өлкөлөрдөн келип атат, туристтер келип атат. Анан ушу Кыргызстан, Бишкектин ичине келип жанагындай неме болсо, жанагындай сел саяктар жүрсө, бул туура эмес го деп мен ойлойм. Ушу өкмөт ошол жакта караса, өкмөт азыр көрбөй атат, өздөрү кабинетинде отурушат деп бул сел саякты көрбөйт. Ошого бир көңүл бурса деген эле оюм да. Эми азыркы арактардын илгеркиден сайызыбагындай таза эмес. Эптеп жана китайский порошок менен кошуп кандай лишби кичине ичселе мас болуп калышат, памятын жоготот. Ошол болуп атат да. Аты жөнүңүз, жашыңызды. Же атыңызды айтпай эле коесузбу? Респект Жамангулович. Эмнеге айтпайм? Эми айта берем. 65 чыккан. Биринчи жолу кайсы жылы келдиңиз бул жака? Мурдагы жылы. 2021 келгем. 21би? Күзүндө келгем. Анан 2022 кайра кеткем. Жакшы неме кылып алып кетип иштеп, анан кайра келдим. Эмне, семьяң жок болсо, бала бакыра жок болсо, эч ким неме кылбаса, жалгыз окат кыла албасаң, бизде жумуш болуп калат, бизде жумуш жок болот. Анан кыйналгандан келесиң да буяка. Анан прием кылышты. Сашкалар. Үйлөнүңүзчү? Үйлөнүп кетпеңизчи? Үйлөн болсо мурун эле. 2002-жылы ажырашып кеткем, ошол бойдон бүттү. Кызыңыз бар, Кызым бар, бирок немеде. Азыр Россияда эле, азыр Турцияда. Анын связь жок азыр. Байланышыңыз жок. Кызыңыз бул жакта экениңизди билбейт? Билбейт. Турмушка чыгып? Ал келип атабы, келбей атабы дагы билбейм да. Кичине неме кылып анан мен өзүм иштейм. Үйүңүз жок белесизби? Сатып, антип, минтип, анан Россияга кеткен кызым, анан квартирага кирип, квартирадан чыгып калып келип атпайсызбы? Анан күйөө балам экөө ажырашып, анан ушундай да. Анан кызым кеткен да. Ачык эле айтыш керек. Андан кийин тиякты ойлоносуң, биякты ойлоносуң, ичесиң. Анан кыйналып, анан кийин бияка Сашканын колуна келдим. Ачык эле бетке айтыш керек да. Кызыңызда таарынычыңыз барбы? Кызыңызга таарынычыңыз барбы? Таарынычым жок кызымда. Бирок кеткен эми күйөө баладан кетип калды. Эми жолуксам дейм анан. Балким көрүп калса байланышка чыгат сизге. Биз даректерин калтырып коебуз астына. Анан менин билишим боюнча сиз дарыгер болуп иштегенсиз. Жок, мен өзүм медицинаны бүткөм. Иштегем, 4-больницада иштегем. Андан кийин сайыз жойылганда неме? Нокатта иштегем, Таласта иштегем, менчиге ачып да. Болбойт экен да. Семейный болбосоңчу. Ачык эле. Эгерде карылар түшөт, инвалидтер түшөт биздин мекемеге, биздин милдет ошол карылардын документ паспортун алып бергенге жардам беребиз. Медицинский справкасын алып берип, анан ушул жерден биз карылар үйүнө көп кишилерди биз жөнөттүк. Ушул дагы суук болуп баштаганда биздин мекеме мынакей кышкысын муну 3 айдын ичинде 3 ай, 4 ай, 3 ай деп айтсак болот. 3 ай кышкысын аябай 110-100ге чейин келип чыгат биздики. 70 орун батпай калып коридордо жатышат. Жатканда келишет, милиция органдары алып келет, скорая помощь алып келет. Эртең менен өздөрү баягы көнгөн жерине билбейм, кайта эртең менен кетип калышат. Калгандар калышат. Ошолорду биз жуунуп тазалантып, сакал муртун алып, чачы башын алып, биздин милдет эмне? Аларды адам кылыш, арактан алыс болуш. Биз ошого аракет кылып, ошол жерден убактылуу биз кармап турабыз бул мекемеде. Кабыл алып мына келгенде эле бизге сразу эле кабыл алып эмес, биздики өзүбүздүн врачыбыз бар. Врач полностью обследование кылат, направление берет, жашайм деген адамдарга, кан тапшырат, рентгенден өтөт. Если ошончолук оор
медициналык жардам керек болсо биз больницага жаткырабыз. Биз аркылуу бекер лечение болот. Ар кандай обморожение менен келишет, буттар менен кышкысын аябай көп. Ошолордун баардыгын дары дармек менен камсыз кылабыз. Адашып келгендер болот берди. Ошо адашып келгендердин үйүн, адресин тактап, ошолорду жөнөткөнгө дагы аракет кылабыз. Туугандарына чалып, көп случай болот. Bu yerden özünün agayın tuğandары, ата-энелери алып кеткендер, адашып кеткендер. Кейбирде болуп калат, мындай үйүнөн чыгып кетип, памятын жоготуп эметкендер үйүнөн чыгып кетип, көчөдө калат. Ошол көчөдө калгандар бизде часто болот, кемпири болот, жашы болот, ар кандай болот. Ошонун милиция органдары бизге жеткирет, а биз аркылуу таап кетишет да. Душубуз, ысык суубуз тасуу, постоянно жайкышы, кенен, жуунуп тазалап, кийгизип туруп, сакал муртун баары таң алып, чачы башын. Анан бизде бу жерде соцработницалар иштешет, дежурный. Анан келип регистрация болот. Өзүбүз үчүн тактап баарын тең. Анан ошол жерден сүрөткө тартып туруп анан кийин компьютерге киргизебиз. Компьютерге киргизип, кийин если бирдеке болуп издеп жанагындай эме болуп калганда ошол компьютерден сүрөтү менен таап алгандай кылып туруп, ошо сүрөткө тартып компьютерге киргизип коебуз. Кандай апандарыңыз бар алдыма? Алдызам эмне кылам? Эми өсүмө келип калдым кичине. Давление болуп калгам да. А болбосо иштей бермекмин. Эме секторду кыдырып элечи. Анан акча таап кеткенде көп кетет экен да жаштар. Биз эми көппөйбүз да. İşte акча таап, ошо жашка чейин деген ой бар да. Анан квартирага чыгып, бирдеме ачып иштетейин деген. Ишкана ачсам деп ойлоп атам да, ойлойм. Пошвейный машинка деп. Азыр врачебный эмес. Пошвейный машинка менен иштеп турсам, анан кийин Бара көрөсүң. Бара көрөм да эми. Неме кылып. Эми карасакта ачып иштетиш керек да. Пенсиясы бар? Пенсия бар. Паспорт эми бүтүп атат. Илгерки кызыл паспорттан бери. Динара деген дежурный бар. Ошол бүтүрүп атат да. Коломто жардам берип атат. Коломто жардам берип атат да. Карылар үйүнө барыңыз келген жокпу? Жок, барбайм. Аяк жаман экен. Барып келдиңизби? Жок. Пенсиясы жок. Жок, уктум барганда деле. Каша экен да. Жер тынч да. Түнү толкулат, суукта, ачык эле айтайын. Эмнеге? Помещениени куруп койсун, өкмөт келип. Ошол жака киргизип жаткызсын, могу жери толкулат. Арак ичкендер келет, жатат, эртең менен байкуштар тургузат, дежурныйлар. Анан кетирет. Ошол. Аттара коеюн. Ичпейсизби сиз? Мурун ишчи. Мурунку келгенде ичип, Мурун басчымын. ишчи дагы билгисиз эмес да. Возрасттагы киши. Өзүңүздүн туугандарыңызчы? Бир туугандарыңыз жок беле? Двоюродной толтура. Ана барсаң 3 күндөн 6 кишиникине 18 күн батасың. Азыр бул жакта да айтып атат да, жогоруда айтып кетти, жаштар аябай көбөйүп кетти депчи, келгендерденчи. Чынында көбөйүп кетти. Ошолор боюнча дагы айтсаңыз, эмне көрүп ичиңиз кейиби сиздин? Неге кейиби? Силердин учуруңарда мен мынтип иштеп жүргөм депчи, айтасызбы? Жок. Терип айтам. Кээ бiri туура эмес түшүнөт да булар. Кээ бул жерде 11-те 2 бала бар. Кичине эме болуп калды. Айтам. Мондай болду, мендей болбогула муруккудай деп. Ачык да. Акылымда. Эми жаштарга ичпегиле. Билим алгыла. Иштегиле. Семьяңарды баккыла. Ошол. Анан бир туугандыгар менен ажырашпагыла. Ошо. Байланыштуу бекемдегиле. Бекемдегиле. Бул жакта жана көбүнчө каза болуп калгандар да бар. Эми бизде мындай да. Эми бул мен жана айтып кетпедим, ортодо айтып кеткендей, арак ичкендер жаштар көбөйдү. Ошол арактын азабынан сырыс ичкендер болуп калышат. Жүрөгү токтоп калышат.
ар кандай мунун диагноздарын дагы мет органдар өздөрү чыгарышат. Негизи ошол жанагы арактын эмеси менен пахмелденби же кандай цирроз печендер менен ушу каза болгондор бизде катталып турат. Болуп турат бизде. Анан биз если каза болуп калгандан кийин сразу 102-ге чалып, биз Свердловский районунун роботусуна чалабыз. Чалгандан кийин ал жерден суд медэксперт келет, чогуу следователь келет. Ошол баары келип, анын ошол жерден баягы протоколдордун өздөрүнүн баягы немесин текшерет. Тиги диши коолдуп, өлдүбү, бирөө сабадыбы, ошонун баарын тең тактап, биз аркылуу, журнал аркылуу кандай болуп келген аны тактап, анан ошо менен бүт өздөрүнүн кагаздарын жазып, протоколдордун баарын тең. Анан жанагы Феникс деген мурун болсо Радамант болчу, груз 200, азыр Феникс болуп калыптыр. Ошол Феникс эң акырында Феникс келет. Ошол жана жазган протокол жанагы кагаздарын баарын алып, Феникс анан моргка алып кетет. Андан аркысын кандай кылабыз? Биз ал жагын билбейт экенбиз. Эми аякта 1 ай кармайт деп угабыз, пока урук туугандар табылыш үчүн 1 айдай кармайт деп угабыз. Анан бул жерде дагы баягы үйүн жанагындай алдамчыларга алдантып эметкендер бул жерде бар, 2-3 7-8 жылдан бери жашагандар. Бул жерден жашоосун оңоп кеткендер көп. Эми баягы ачык эле айталы, арактын азабынан, үй бүлөсүнөн ажырашып, үй бүлөсүнөн таарынып чыккандар. Бул жерге эми арак деген бул оор экен. Высшее образование менен жакшы дипломдору бар адамдар, жакшы адамдар түшөт. Бирок эми аз кездешет. Мен эсимде бир кыргыз байке бар болчу. Чоң кызматтарда мурун сайыз убагында иштеп жүргөн экен. Андан бери мен билгени где-то бир 10 жыл болуп калды го. 10 жыл. Эми ал университетти бүткөндө дагы кызыл диплом менен бүткөн адам экен. Жакшы кызматтарда иштеп жүргөн экен. Кийин ошол арактын азабынан семейный жанагындай ызы чуусу менен анан ошо аракка берилип кетип, ошондой адамдар бир жолу ошол эсимде. Андан кийинкилерде деле бар бир мекин, андан бери дагы бир 7-8 жыл өтүп кетти. Жакшы художник болуп иштегендер. Художник болуп иштеп жүргөн бир адам түшкөн. Эми мындай экен, эми ошо турмушта эркектин бир немеси бар экен, бир жаман баягы кыргызча дейт, натурасы бар экен. Үй бүлөсү менен ажырашып эметкенде эле аракка берилип кеткен жаман бир привычкабыз бар экен да. Анан эле катын менен урушуп кеттим, аялым менен урушуп кеттим, балам менен урушуп кеттим деп туруп анан эле аракка кирип кетет. Аракка кирип кетип, анан ошо көчөдө калып эле үйүнө барса үйү кабыл албайт, бала кырасы келинчеги, семьясы кабыл албайт. Ошондой адамдар мен ошо 26 жылдын ичинде далай кишилерди көрдүм. Ушул коломто мекемесинде. Анан бизде жанагы псих жагынан жабыркагандарда бизде калп айтпайын, бизде азыр бир 6-7 жаран бар. Анан бул жерде дагы бир эже сиңди бар. Ошол эжесине деле сиңдиси бир 3 жолу барып келди. Эжеси бир 5 жолу биз аркылуу барып келди. Бул жерде өзү менен чогуу жашагандар менен мындай урушуп, чатакташып, чашташып, идиш аягы менен уруп, ошондо анан баягы оорусу кармайт. Бирөө эми оорусу кармаганда мен врач эмесмин, айта албайм, бир өздөрүнүн бир убактысында бир эмесинде бир кармап калат экен булардынчы психический оорусу. Приступ берип анан эл менен урушкусу келип, агрессивный болуп,
кол салат жана. Анан кийин кол салганга чейин барышат да. Ошол момент биз биякта соцработницалар круглосуточно үчүн иштейт 24 саат. Мана ошолор сразу скорый чакыртат, психбригаданы. Мына ошондой. Алар ошол жактан бир ай дарыланып, кайра эле бул жакка келишет. Бир ай дарыланып да кайта бизге өзүбүзгө жеткирип коет бияка. Бирок кооптуу жанындагылар үчүн, сиздер үчүн. Жанындагылар үчүн кооптуу, баягы урушуп, идиш аяк менен урушуп баш көзүн жарабы деп коркосуң. Күйөөм экөөбүз квартирада жашачубуз. Анан күйөөм кичине кырсыктап, соттолуп кетти. Азыр түрмөдө. Анан буту колумдун айынан эле келдим, ооруйм. Башымда опухоль ишти, анан билбейм, врачтар эмне дейт. Анан бияка ошо коломтонун билбечүмүн. Ошо азыр Кудайга шүгүр бияк. Апа бакай төшөк. Балдарыңызды билемизчи, ата-энеңизди? Жок, ата-энем жок. Бир тууганым бар, биякта жашайт. Ал эми өзү менен өзү да бир тууган деле батпайт да. Ата-энеңиз каза болуп калганбы? Иә. Ата-энеңиз каза болуп Ата-энем каза болуп калган. Балдарыңыз чыга? 2 бала төрөгөн, 2 тууган чарчап калган. Жашап калышты. Күйөөңүз азыр түрмөдө. Ошону күтүп атам мен. Анан биякта кичине акча болсун деп. Санитар болуп иштеп атам, анан эмне кылам? Канча акча алып? 500 сом алам жумасына. Күйөөңүз менен бак жолуп турасызбы? 6 жыл берген, ал чыкпайт. Жакында эле болду да. Туугандарыңыздан жокпу сизге катышкан эч ким? Бар жээндерим бар. Алар деле кандайсыздар звонить этип турушат, могу күн жылса квартира таап чыгып кетсемби, бар посуда жууп атып, могу веналарым баары чыкты. Бияктын сотрудниктер аябай жакшы, директор алтын киши, баарыбызды неметип турат. Мындай сен мындай деп такыр. Бизден күнөө кетип атса да урушпайт такыр. Күлүп эле турат, күлүп эле. А биякта дежуркаларды айтпай эле коёйт. Душка түшүрүп турат, на женский, мужской душ бар. Жакшы, аябай жакшы. Таза. Кандай пландарыңыз бар? Мен алдыда пландарым эми күн жылыса. Чыгып кетейин деп. Эмне кандай жумуштарда иштей аласыз? Посуда жууйм. Ичкичи жана келген кишилер менен мамилелериңиз кандай сүйлөшөсүз? Кандай кишилер келет негизи бул жака? Бияка неме? Жана эшиктен алып келген кишилер келишет. Алар жуунтуп тазалантабыз, кийим беребиз. Кетчүлөр кетет. Калчулар калат. Өлө реклама эле кылып атасыз да, жок, эми боюнча айтсаңыз мага. Жана келет да эжелер сырттанчы. Ошо кандай тагдырлар менен келет депчи? Баары эле ичип келген эмес жада? Кээ бирөө оорукчан болот, кээ бирөө ичип келишет, кээ бирөө адашып кетет, мындай неме, нервный неме менен адашып кетишет да. Өткөндө бир неме киши келди, бул жерге отурду. Бияктан булар неметет, звонить этишет. Алып кетти кайра 2 сааттан кийин. Сизге да жакшы мүмкүнчүлүк беришиптир да, өзүңүзгө акча топтоп, анан кийин патерге чыгып алганыңызга. Жеке жашыңызда ийгиликтер каалайбыз. Рахмат чоң. Жыл сайын кыш мезгилинде мына ушундай сууктан көптөгөн үй жайсыз инсандар каза болушат. Кайдыгер эмес ар бир Бишкек шаарынын жарандарына кайрылуңуз. Эгер көчөдөн жардамга муктаж инсандар көрүп калсаңыз 102-103-кө кабарлап же ушул дарекке маалымат берип коюңузду суранабыз. Бул жерге колумтого келгендердин жогоруда тагдырын жана алардын ар кандай себептерден улам келгенин уктук. Олуттуу бир канча көйгөйлөр дагы айтылды. Булар каралат деп ишенебиз.